мен мына телефонума алып турактан. Жигиттер, ассаламу алейкум. Кече мына Бишкекте болдук эле. Бүгүн мына Ошко келгенбиз. Эртең менен саат 9-да келдик. Бүгүн кечке буйрса мына Руслан Хамзанын атасы бүгүн Ошто кечке чейин болот. Ошого ар бириңиздер кайдыгер карабай келип коесуздар. Бирок ушунчасына шүгүр. Аэропорттон түшкөндө эле 100 миң деп, бияка келгенде 500 миң деп кичинекей копилкаларын алып келип берип атат. Ошко келип деле мына бир 2-3 сааттын ичинде уже 1,5 миллиондой акча чогулуп калды да. Мен колуман эмне келет эле дебей 1 сомдон болсо да төлөп коесуздар. Бүгүн Оштон кечке мал Бишкекке учат. Анткени эртең бунун өзүнүн ушу документ жагынан жолугушусу бар. Ошого бере тургандар ар бириңиздер келип берип койсоңуздар болот. Анан келе албагандар болсо Карасунун базарына кетти, Оштун базарына кетти, Алайга кетти, Нокатка кетти. Региондорго кетип атышат. Урматтуу биздин мына подписчиги көп агаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, сиздер дагы бул жерде кыздар жок дебей келип, катышып, ушул жерге колуна кол, бутуна бут болуп койсоңуздар болот. 170 миллион сумма керек болуп атат. 170 миллион сумманын эми 71-72 миллиону чогулду. 170 миллиондун бул 71 эми деп эле айтылат. Анткени дагы 100 миллиону бар. Эгер биз ушинтип солгундап кетсек, бул калган акчаны чогулта албай калат. Ошон үчүн давайте мына бир 2-3 күн жакшы туруп коелу. Себеби Бишкекте да кече жакшы сумма чогулган. Бишкекте да азыр мына Баха автосалондо бүт чогулуп, ал жакта биягы көлгө, биягы таласка кетишкен. Ошого биз атайын Русланды алып, Ошко алып келгенбиз. Анткени Оштагы чоң шаар, Оштон дагы берекелүү ушул, Оштон да жакшы акча чогулат депчи. Ошого ар бириңиздерди мына келип берүүгө чакырабыз. Анан Оштон бүгүн кечке мал, бүгүн бир күндө канча акча чогулганын жыйынтыгын беребиз. Ошон үчүн максималный бергиле тургандар, берип коюңуздар. Жакшылыкта жарышалы, вот ошо жакшылыкта атаңдашалы. Давайте сумма жагынан мына Ош эли дагы бир конкретный результат көргөзүп берип коелу. Дагы келелектер көп экен, негизичи мына подписчиги көп. Эже карындаштар, мисалы, канча подписчиги бар, жана Дарья Батырханова, Келинчек деген аккаунта, анан салон-палондор бүт келиңиздер. Анан өзгөчө мына строительный компаниялардагы келип берсеңиздер жакшы болот. Недвижимость тармагында иштегендерчи, бизнес компаниялар келиңиздер, мамлекеттик иште иштегендер деле анча-мынча айлыктын чекесинен берем деп келсеңиздер болот негизи. Кечке ушул жерде топтойбуз. А региондорго бөлүштүрүлдү, эми алар кечинде топтолуп келет иншалла. Келиңиздер. Келе бериңиздер. Көп түкүрсө көл болот. Иншалла. Орозо айында пенсияларын берип атышат. Ошогочу жигиттер келе бересиңер мына. Шансты колдонуп калайлы. Күтөбүз барыңыздар. Барыңыздар келиңиздер, барыңыздар күтөбүз. Ош улуттук драма театры. Бир кол көтөрүп коюңуздар, келсине. Элдин баары. Ош. Хамзага ден соолук. Дадысыңар. Ошко буйрса жолго чыктык. Жарым саатта барып калабыз. Самолет отуруп атабыз. Ушул аккаунт болот эми, кечеги блок болуп калган. Ушул аккаунтта болот. Бүт реквизиттер, линктер бүт бар ушул аккаунтта. Ушуга кат алып коесуздар, Ар жактан берип. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Москва шаарындагы мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн Москвада блогерлер, активисттер, тамадылар чогулуп, атайын ушул Кыргызстандагы кыргыздын кичинекей уулу Хамзага жардам берүү максатынан бүгүн чогулуп отурабыз туугандар. Ушул видеоду максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар, жана комментарийда ушул реквизиттерди бүт коюп койдук, урматтуу мекендештер. Колдон келишинче 1 сом болобу, 2 сом болобу жардам берген аракет кылалы. Хамза азыркы учурда ооруп атат, СМА деген оору менен $2 миллион керек экен. Сомго эсептегенде 170 миллион сом. Ушул акчаны чогултууга колдон келишинче жардам берели. Тапсырмаларыбыздагы бир-эки сөз. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Мекендештер, мына досум айткандай эле Хамза инибизге жардам керек экен. Ошого мына Москвада блогерлер чогулуп, биз дагы кайдыгер карабай болушунча колдон келишинче жардам берели деп чогулдук туугандар. Сиздер дагы карап турбаңыздар, колдон келишинче реквизиттерин коюп коебуз. Колдон келген акчаны которо бериңиздер туугандар, Аллах ыраазычылыгы үчүн. Айдала өзүм келтирип. Ооба туугандар, мекенибизде жаш балдар оорубасын, ар дайым ушуларга жардам берип жүрөйлү колдо. Туугандар, бул 170 миллион өтө чоң акча да бул. Келгиле кыргыз элим ушундай ынтымактуу болуп, биргеликте болуп, колдон келишинче жардам кылайлы. Жана бир видео чыгарган элек, бир агабыз чалып, кателингде экен, машинам бар дейт, ошону сатып туруп акчасын полный ошо Кыргызстанга котором дейт. 1 сом пул албайм дейт. Мына ушундай агаларыбыз көп болсун, Алла разы болсун баарыңыздардан. Мекендештер, азыркы учурда бул нерсени көпчүлүгү кабарсыз да, ошон үчүн алар дагы билиш үчүн балким жардам бере албасаңыз, просто так видеону бөлүшүп коюңуз, балким жардам берем дегендердин лентасына чыгып калышы мүмкүн. Ошого жардам берем дегендерге жөнөтүп койсоңуз болот.
Анан туугандар, мына ылдый жакка карта номерларды полный калтырдык. Налич берем дегендер, мына Айбала атайын монтип жасап келиптир. Волейболго барып дагы налич кылып Айбалага берсеңер болот. Анан картага отурам дегендер ылдыйда жазып турат, ошол карталарга отура бересиңер. Мекендештер, анан бул Инстаграмга кетти. Ушул балдарга дагы чоң рахмат. Жумуштардан уруксат сурап келип, ушул колдон келишинче жардам берип атат. Москвада мигранттар бардыгыбыз, поддержкалар, Кыргызстанда дагы максималдуу түрдө сбор болуп атат. Ошого биз дагы жардам берели туугандар. Бар болуңуздар, рахмат. Мына Ошко келдик жигиттер. Саат 9 болду. Келерибиз менен мына өзүбүздүн агаларыбыз мына 100 000 сом сразу карматты. Руслан бул жерде өзү. Алла разы болсун. Мына азыр драмга кетип атабыз Атакул ака. 100 000. Мына келдик, аэропорттон түштүк 100 000 сразу карматты. Буюрса азыр эми дагы жакшы чогултуп алсак өтө сонун болот. Мына ака мамана 100 000 сом. Пачка башталды. Ооба, Кудай буюрсачы. Азыр драмга кетебиз. Актилек. Кудай кааласа агаларыбыздан Алла разы болсун. Бергиле Ош берешенти бир көрсөтөлү. Ооба, Кудай буюрса. Мына кыргыз үйдөн бери тигипсиңер. Баары драмдын алдында Молодец, келе бересиңер. Бүгүн кечке үлгүрүп калгыла буюрса. Ооба, Кудай буюрсачы. Бүгүн сөзсүз келиңиздер. Азыртадан уже саат 10дон баштап келе Бир бериңиздер. күнгө дүйнө иштем токтотуп Ооба, була. Бир ооба. күнгө суранышмай. Башка иштер токтотуп ушу. Алланын ыраазычылыгы үчүн бүгүн убакыт бөлүп коелду. Автосалондор особенно келип ошол жерде шагарап туруп бергиле кызмат кылыпчы. Кудай кааласа. Бүгүн базарды кичине кое тургула. Бизге азыр бир ушундай бир таң калыштуу бир жигитибиз келди, бирок мен тартпай эле кой деп жөн эле сумкасынан алып шуна 500 000 сом акча таштап кетти. Кече Бишкекте да ушундай нерселер болгондо жигиттер келип туруп машинасынын ключун таштап, паспорту менен кошо таштап кеткен. Кече биз видеого чыгарганыбыз ал бир 100дөн 1 эле бөлүгү болгон. 500 000 эмес, кече миллиондорду таштап кетишкен. Да азыр мен даже мындай жүзүн элестете албай калдым. Барсетка менен келди, 500 000 берди дагы Аскар биздин жүзүбүздү чыгарбай эле кой депчи. Вот мына ушундай кылып эле келип таштап кетели. Туура видеого чыгара берели. Бирок бир аз реакция көрсөтүп ушинтип таштап кетсек өтө сонун болот. Кээ бирлер чалып атат, үйдө болгон жылкы бар, эркекче сатып туруп бардыгын берели деп. Бирок бир маселе болуп атат. Менин БМВ'м бар эле 490 000ге сатсаңар ошону 80 000 берем депчи. Өзү машина 300 000 деп. Ошол нерсени токтотолу жигиттер. Баа бартер келип, бер келип реклама кылдырып кеткен Турап Атакул ака. Кече Бишкекте магазин болуп кетти да негизи. Анын бардыгын биз каякка сатабыз? Мүмкүнчүлүк болсо келип 1 сом болсо деле таштап кетиңиздер. Туура өтө турган товар болсо келип берсин да балдарга сразу таратып берип коелу. Футболка болсо мисалы 100 сом, 200 сомдон болсо да балдарга берип таштап кетебиз. Мына кийим берсеңиз дагы мына 500 000 сом. Мына келдик 15 мүнөт болду келгенибизге 500 000 сомдон баланын өзүнө берип атат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Нерселер болгондо жигиттер келип туруп машинасынын ключун таштап, паспорту менен кошо таштап кеткен. Кече биз видеого чыгарганыбыз ал бир 100дөн 1 эле бөлүгү болгон. 500 000 эмес, кече миллиондорду таштап кетишкен. Да азыр мен даже мындай жүзүн элестете албай калдым. Барсетка менен келди, 500 000 берди дагы Аскар биздин жүзүбүздү чыгарбай эле кой депчи. Вот мына ушундай кылып эле келип таштап кетели. Туура видеого чыгара берели. Бирок бир аз реакция көрсөтүп ушинтип таштап кетсек өтө сонун болот. Кээ бирлер чалып атат, үйдө болгон жылкы бар, эркекче сатып туруп бардыгын берели деп. Бирок бир маселе болуп атат. Менин БМВ'м бар эле 490 000ге сатсаңар ошону 80 000 берем депчи. Өзү машина 300 000 деп. Ошол нерсени токтотолу жигиттер. Баа бартер келип, бер келип реклама кылдырып кеткен Турап Атакул ака. Кече Бишкекте магазин болуп кетти да негизи. Анын бардыгын биз каякка сатабыз? Мүмкүнчүлүк болсо келип 1 сом болсо деле таштап кетиңиздер. Туура өтө турган товар болсо келип берсин да балдарга сразу таратып берип коелу. Футболка болсо мисалы 100 сом, 200 сомдон болсо да балдарга берип таштап кетебиз. Мына кийим берсеңиз дагы мына 500 000 сом. Мына келдик 15 мүнөт болду келгенибизге 500 000 сомдон баланын өзүнө берип атат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Мүмкүн. Алла ушундай кадырда. 500 000 сразу. 5 000. Алдыңарга барат ал. Кара сууга кетти жигиттер. Ушул жигиттер Кара сууга кетти. Базарына барасыңар а? Ооба, базарга барасың. Кара суу базардагылар даяр болуп турасыңар. Келе албай калгандар болсо Кара сууга баруу ушул. Канча жигит кеттиңер? Кара сууга канча кетти? 10 жигит кетти. 10 бала кетти. Кара суунун базарына мына коробкалар менен барып келет. Эгер формасы жок аралашып жөн эле барып Хамзага десе бербейсиңер. Мына формалар менен барып киришет өздөрүчү общий. Кара суунун базарына кетти. Ошон үчүн Кара сууда күчтүү браттар баары болгу эми. Сал неме болуп атат, бирок тартыш болуп атат. 10 Жок, макул эми. Мына 10 балага 1 бала форма болсо ошол жамаат менен кирип бара берсин. Далилдеп элечи. Алайга тоже кеткен. Алайга кетти. Ноокатка чыгарайлы, ноокатка. Бул акчаны берип атат, азыр жыйынтыгын түшүндүрүп айтам. Бир тартып коеюн мангара. Көрмөй эле коесуңарбы? Болду. Жок, көрүнө, нормально. Мындай болуп тур да. 1-классында баласы 1ге 5ке окуса, только 5 алганына 100 сомдон беришкен. 5 алганына только 100 сомдон беришкен. Азыр 2-класска окуптур. Кечкурун ачканбыз маслихатташып. Анан ушуну кечкурун ачыптыр да, копилканы ачышкан.
сайын ириктеп келдик. Эсептеп эле коелу, бирок көрүнүп эле турат примерначы. 2-ге окуп туруп ошол бала макул болуптур. Кече Бишкекте да ушундай случайлар болгон. 5 литрлик банкаларга жык кылып баягы тыйындар чогултуп келген жигиттер. Ушундай болот, бере турганчы. Бала дейми, бала бардыгыбызда бала бар, ошол балабыз оорубасын деп келип атабыз. Атаны мен дагы башыман өткөн. Атаны мындай нерсемес сынабастым. Болду. Ассаламу алейкум. Оке, буну каяктан чогултуп келдиң? Бул кече атамандын балдары анан ошо Русландын жебес балдары кичине кафелерди кыдырышты эле. Бул жерде 85 миң сом анан бир пакет тыйын бар. 85 миң сом анан бир пакет тыйын бар. Кече бул сбордон чогулган акча. Сбордон Мына кече биз полотту биякта биринчи өкүл кылып айтканбыз, Руслан. Мына өзүң кабыл алып койсуң. Мынаны маке машинага салдыргылагын. Муну айылдаштарыңам келишти. Болду. Ичинде 85 миң сом бар экен мына. Азыр моментально машинага алып барабыз. Ооба. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم özüne ümmet ve şuurlar bolsun jana maktular bolsun özüne başka suyuna ve tatlı zat yok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e cananın übülesine cananın canında жүрген sahabalarına Dubay salam salavatlar bolsun Allah'ım özünden сұранам Allah'ım жалпы ушул мусулман элибиздеги ден соолугу начар болуп ооруп жаткандардын баарына шифа берегер Allah'ım алардын катарында ушул кичинекей гана наристе баба Хамзат энебиз бар экен Allah'ım анын ден соолугуна шифа берегер Allah'ım орунду берген да өзүңсүң Allah'ım сыноону берген да өзүңсүң Allah'ım ага өзүң дава шифа берегер Allah'ım шифасын берген да өзүңсүң Allah'ım адамдарга муктажлай көрбө Allah'ım бир гана өзүңө муктажбыз Allah'ım өзүң гана биздин муктажыбызды чечип бер Allah'ım анын катарында ушул энебиздин ден соолугун жеңил желпи Allah'ım биз билбеген биз күтпөгөн жактан жакшылыктарды берип Allah'ım көз ачып жумгуча ушул энебиз сонун болуп Кыргызстандын келечегине жарай турган уулдардан болуп чоңоюп жакшы Кыргызстандын келечегин түздөй турган уулдардан болуп чоңоюп ден соолугун бере көр Allah'ım ден соолугун чыңлай көр Allah'ım өзүңө үмүт шүгүрлөр жана мактоолор болсун Allah'ım Allahumma salli ala seyyidina Muhammed Allahumma salli ala seyyidina Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah razı olsun. Келип $5.000 таштап кетти да, видеого тартпай эле коюла деп өтө суранды, өзүнүн колуна тапшырып кетти. Бул жигит эми бул $5.000 чоң акча да чындапчы. Бул чогулткандардын арасынан өзү да Оштогу бүт спортсмендерди карап жүрөт. Мына спорт тармагында жүргөн жигиттерди нолдон карап, спонсировать этип, бир спорт клубду карайт. Чоң рахмат. Эми мындай нерсени чист ыраазычылык үчүн айтыш керек. Чоң сумма жигиттер. Балким бирөөдө бар 1 сом бергиси келбей атканды, а кээ бири келип $5.000 таштап кетип атат. Ошого чоң рахмат. Досум ушуну жүрөр дагычы. Өз дагы сүйүнүп өз колуң менен бердиң. Буларды элге как видео отчет кылып чыгаралы. Чоң суммада өзүнө бергенде деле балким элдер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Ошол видеолорду чыгарайлы. Ассаламу алейкум. İman dualardan başına aylayın. Pensiyamı alıp öyle geldim valla. Pensiyamı alıp geldim de. Pensiyamı alıp geldim de. Oturuş bolup tuğanlardan aksa çoğu bardığı beşli balamızda kayıp geçsin. Bunu apam atından. Bunu bir apecematından amanatlar. Amanatların beri odasında bölüp bölüp. Dağı bir apecematından bunu olsa benim atman. Oldu. Oldu. Rahmat açın. Askar Avto'nu постоянно görün de. Oldu. Şitele gelip наличи. Оштогулардыкы шытыр экен да тока наличи деген. Канан нурик? Ош берекелүү да досум. Ошондой экен мына. Береке бар дошто. Ага. 43 миң. Рекорд коябыз Ош, Куда кааласа. Болду. Бүгүн $100 миллион чогулту. Вот, миллион. Ya summada adашып кетасың ба айтам. 100 миллион. Сом чогултабыз иншалла. Ниет кыла берели. Алла берет де. Ниетке жараша болду. Турбайт буйруса. Жакшы чогулуп атат акча. Аябай неме болду? Чындыгында. Өтө жаман нерсе да. Машина түшмөйүнчө эч качан билбейсиң. Ошондуктан Хамза Урус, Сакайып кетсин баарыбыз тилеп атабыз. Азыркы учурда колубуздан келишинче Иншалла. Жолдон келатып өзүм атайын тандап балам мен да балам Атырхан да машинаны аябай просто эстелик катары ойноп Хамзага машина. ооба Хамзага буюрса машина. Машалла. кайып кетсин Кайып буюрса. ооба биз баарыбыз дуа кылабыз иншалла чиниктер бүт баардыгы сиздер дагы дуа кылыңыздар. Ya rahmat. Allah razı olsun. Hamzaga таза Carfax'tагы машина келди машалла. Родной окрас дейт го.
ушул Хамза уулубуз чыныгы жигит болот буйрусачы, элдин адамы экен. Мындай неме кылып койдук. Шунча эл дуа кылды. Шунча эл буйруса тилеп отурат да. Көп буга чейин деле мына толуп турган лялишкалар ооруганын көрүп атабыз, бирок бунчалык резонанс болгон жок. Сенин ушул жубайың өкүңөрдүн баягы курма сатып шунчалык бандай неме кылганыңар резонанс болуп кетти. Бул адамдын жүрөгүнүн ыйманын ачты десем болот. Бул биринчи аракет өзүңөрдөн болду. Анан кийинки Атакул ака, Аскарлар баштаган топ. Амин. Аллаху акбар. Ошко эртең менен саат 8-де келдик эле, кайра уже 2-де учуп кетип атабыз Бишкекке. Себептер менен буйруса Бишкектен азыр дагы бир жакшы акча чогулат, жакшы акча алабыз. Ошого Бишкекке кетип атабыз. Ошто Атакул акалар калды, биякта аптектер бар. Бүт келип ошо драм театрга чогула бересиздер, Бишкектегилер жолугушканча. 2 саатта Ошточу, 2 саатта досу 6 миллион сом чогулду. Биз кайттык 2 саатта баягы 2 миллион чогулду эле. 2 саатта 6 миллион чогулду эле. Оштончу. Бул рекордный сумма бул баягы сбор боюнчачы. Ош өтө жакшы тосуп алды. 500 миңде 5.000 долларлап, 20 миң долларлап аттарын алып келип беришти. Өтө жакшы. Мындай. Вау деп койдук, ошондой эле болду. Чоң рахмат Ош. Биз дагы келдик азыр Бишкекке, сонун тынчаман конуп алдык. Биз эми бакта азыр чогулабыз биз дагы сонун. Бүгүн эртең ушуну жаба берген болсо десем болот эле. Ош эми мына саат эми 3 болду. Оз ачарга чейин канча убакыт бар да, канча миллиондогон акчалар чогулат. Тиньковдон кетип атат, Каспийден кетип атат, Ембанктан кетип атат. Кыргыз болуп эле жаралганыбызга шүгүр да кыргыз болуп жаралганыбызга. 11-де 9 миллион болгон экен. Анан ошондон бери караган жокпуз Тиньковдучу. Биз көбүнчө Ембанкты реклама кылып аттык. Именно Москва жааматы бул. Тиньков дегенде бардыгы эми Россияда, Москва эмес Россия. 14 миллион 188 миң болуптур. Бул деген ушу күнгө чейин Тиньковдун өзүндө 6 миллион чогулуптур. 6 миллион бул 70 миң доллардан өтүп кетеби? Эресеткиле түнү менен ошондой которгон. Москвачы Кыргызстан менен бирдей эле кетип атат. Максимально которуп атат. Алар мына мусафир, алыста жүрүп, өтө ыраазычылык айтып койлу. Тытыбырды Тиньковду койгула деп. Тиньков коюлган аз эле болду бул. Ушулдун 14 миллион бат эле чогулуп калды. Москва жааматы сиздерге чоң рахмат. Москвада чуркап атканына эже карындаштар, сиздерге дагы өтө чоң рахмат. Анан Атакул ака биз анал. Мен да рахмат айтып койдум Москвага. Москвада мекендештер баарыңыздарга Аллах таалам разы болсун. Москвада эмес, бүт чет-четте жүргөн мекендештер баарыңыздарга Аллах таалам разы болсун. Аллах таалам ишиңиздерге ийгилик, туткан розаңыздар кабыл кылган болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Мен Алла разы болсун сиздерге. Чоң рахмат. Рахмат Москвадагылар. Биягыны эркекче кылып атасыздар, машина. Азыр мындай болуп атат да. Азыр биз Бишкекке учабыз. Руслан калат, Атакул ака калат. Өзүбүзгө уруксат. Себеби азыр мындай эми мамлекет башчыларыбыз дагы ошол четте карап турбай ушинтип жардам берип атышат. Мына любой нерсени мындай ачыгын айтып коюш керек. Чоң рахмат. Өтө чоң суммаларды биздин жетекчилерибиз, биздин ушул аттуу баштуу агаларыбыз, акаларыбыз берип атат чоң суммалардычы. Ошон үчүн биз азыр кеткенге туура келет. Бирок бир сүйлөшүп көрөбүз. Оз ачарга деген просто билет жок экен 3-4көчү. Ошого биздин өзүбүзгө уруксат бересиздер. Анан калганын Атакул ака өзүңүз калганы өрдөк чокто чулдук бийдейт го. Түнү менен ушул жерде. Туугандар, кетмей жок, Кудай кааласа ушул жерде. Караган ушул жерде окудук, ошо эз. Апарага сесиде. Кет. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим кечеден бери ушул видеолорду көрүп жүрөк чындап зыркырай турган болуп калды. Аллах таалам эч бир ата энени бала менен сынабасын. Иним буйруса жакшы болуп кетет. Ушунча кыргыз эли колдоп атат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Алла разы болсун. Баракандагы подписчиктери көп буйруса. Акбар өзү келди, машалла. Чуркап жетип келди. Жере турганы келди. Алла разы болсун. Москвада фейк аккаунт тарашылып кетти. Ошол жөнүндө түшүндүрмө берип. Бир фейкти чыгарсаң, адамдар коркпойт экен да. Ошко эртең менен саат 8-де келдик эле, кайра уже 2-де учуп кетип атабыз Бишкекке. Себептер менен буйруса Бишкектен азыр дагы бир жакшы акча чогулат, жакшы акча алабыз. Ошого Бишкекке кетип атабыз. Ошто Атакул акалар калды, биякта аптектер бар. Бүт келип ошо драм театрга чогула бересиздер, Бишкектегилер жолугушканча. Урматтуу эл журт, Ембанктан дагы отчет беребиз. Укмуштуудай акча келип түшүп атат. Болгону 1 саат. Азыр саат
15:44. Tağırağı 3'ten 44 öttü. 45 öttü уже. 1 saatte 5 minut plus minus. Cana 35 milyon ele. Hazır 37 milyon 581 min som. Maşallah. 2,5 milyon som 1 saatte. Tarıkta bunday bolğanımız. Bu tarık. Buna qarаңыздар. Embank şırkırap atar. Saatına 2 milyon, 2,5 milyondan toplap atабыз da. 500'den östat. Az 1 saatten 3 milyon. Ondan keyin 3,5, ondan 4 milyon da açıp bereriz saat sayın ha. Bu şey. Saatına milyondan koştuk durursun. Naq pay kayrımdуулuk деген ушулda mına qarаңыздар. Gördüңүздөр? Maşallah. Ya şırkırata бериңиздер. Жамгырдын тамчысындай şırkırап түшүп атат ya kaç. Septe üspet etmeye kalaylı. Gaz basa vergiler. Ya gaz basqıra. Qana jigitler. Hamza yaşasın. Maşallah. Allahu ekber. Assalamu aleykum. Sizce? Просто балаға қуатын еді, атап та қуатты біле. Дүканна. Rahmat açoңа. Söz hazır geçken mal özgelet. Rahmat açoңa. Çoğun rahmat. Makula rahmata sizge dağa. Туған күнім алперетлер ушул. Эсептеген жокпуз дейт. Жөнү турган жеринен эле көтөрүп келишкен да. Ушул бойдон жеткирели дейт. Эсептеген эмес. Каяктан чогулттуңар бул 500 миллионду? Апаңар берди. Хамзаны интернеттен көрдүңөрбү? Акча керек экен дегенин көрүп анан алып келдиңерби? 500 сомду апаңар берип экиңерге бөлүп бергиле дедиби? Көрдүңүздөрбү? Бүт ушинтип ата энелер жөнөтүп копилкаларын аз жаш балдар көбүнчө копилка чогултушат экен. Толтура келди да. Пакет менен көтөрүп келет. 1 килограммдай, 5 килограмм, 6-10 килограммдай даже тыйындан. Хамзалар сердей болуп, жакшы ойноп, чоң ойсун, а? Рахмат чоң. Апаңарга да рахмат деп коелар. Тугандар, отчетту сразу ар 2 саат сайын берип турбасак болбойт. Биз азыр Оштон Эмбанктын гана отчетун берип атабыз. Тиньковдун отчетун Аскар Бишкектен жарыялайт. Анан жалпылап кечинде Аскар өзү жарыялайт. Жалпы соавторство менен бардыгыбыздын аккаунтубуз менен чыгарабыз иншалла. Жана 1,5-2 саат мурда чыгарганбыз. 37,5 миллион сом Эмбанкка чогулган эле. Азыр мына караңыздар, 40 миллион 600 миң сом чогулду. Мындайча айтканда 3 миллион 100 1,5-2 сааттын ичинде чогулду да. Бул да рекорд. Maşallah, Allah razı olsun. Ya dağ döne toktabayla şırkıratıp düşürü vereni Embank'açı. 40 milyon elestetiңiздер, Embank'a 40 milyon. Uşul yerde Embank başkarmalığına da razıçılık bildirem. Bizde buna şırkıra vakça düşüp 40 milyon düşüp jatkan Embank şottu blokirovka kılbay. Alар dağım da kayrımdılık kılıp atat da maşallah. Allah razı olsun Embank cemaati. Babanın özü kontrolda otadı, şöyle menimce ha. Ömürbek Toktaguluç, komandamızga rahmat. Erkekçe bir sonum ol otadı maşallah. Ayağında özünüz koşup koysanız odan ham zor olur. Allah razı olsun. Özü bir... Nasılsınız da? 13'kü var baraka oldu. İnşallah sizde de soğuk işlediniz. Apkegen Aksakal'da da soğuk işledi. Var baraka buna. 13 minge gitti. Kuda kalasa bugün bitti tay çıkarabız at. İnşallah. At men maşina. Maşina negesi bizge çalat kuda kalasa biz güdöt alırız. Saat ozaçadan yeni. Boştan gelişmeyen bir at çıkarabız. İnşallah. Attı dele bunday. Çıkan basına verip salabız. Ketti. Var baraka. Hazır bir minut. Bizge Hamzanın sboruna жигиттер келиптир. Бул ушул реальный мисалы. Канча калынган болсо, ошончого сатылсын. Биз установка кылып берели, акчасы сразу Хамзага кетет. Мына өзүңөр түшүндүрүп айтып болду, компанияларда түшүндүрүп мисалы. Осмос компаниясы өзү суу тармакта иштейбиз. Ошого баягы Хамза инвесттин сборуна ушул атайын эң жакшы аппарат алып бердик. Бул кандай эмне бул фильтрби суу? Суу фильтри баягы үйгө коюп колдонушкан. Бул эң жакшысы бизде негизи эң арзаны бар 13 миңден 55 миңге чейин да. Анан эң жакшысы мына 55 3 жыл гарантиясы менен иштөө мөөнөтү 25 жылга чейин. Өзүбүз установканы бүт кылып беребиз. Ушактан түшкөн акчаны ошол Хамза инвесттин сборуна. Мисалы бул эми басын 55 миң десе көбү мындай маалда
түшүрүп бериши мүмкүн, канча кылып бере бересиң. Же канча түшсө ошончо. Бирок эми реальный бар. Реальный бар. 3 аппарат ушул канча түштө ушул. Мына 3 аппарат алып келдим. Өзү 55 миңден экен. Негизичи установкасы менен 55 миңден, а? Хорошо, 55 миң болбой эле койсун. Же бир алам деген адамдар болсо, маселе жок, 55 миңге кылдырыңыздар. Болбосо 35 миңден, жок 40 миңден 45 миңдин ортосунда кылып берели. Ошондо деле сиздерге жок деген 15 миң эконом болот. Эми азыр буну биз мындай айтканда сиздерге сатып, анан акчасын беришибиз керек. 40 миңден 45 миңге чейин установкасы менен канча жылга гарантия? 3 жыл гарантия. 25 жыл иштейт дейт. Вот ушул товарлар реально сатыла турган. Ошон үчүн жигиттер бул жыласта болот, Кудай буйрса, азыркы пакетте коюп коебуз. Жигиттердин номерин алып калабыз, мына номерлерин да жазып коебуз. Любой момент чалсаңыздар ушул жыластан алып кетет. Барып установкасы менен кылып туруп видео отчет чыгарып берет, а? Компаниялар менен азыр биз авторство берип коебуз. Ассаламу алейкум. Жигиттер, ассаламу алейкум. Кечеги степ бар эле го, правый руль армейский. Ошо не болду амке? Сатылды азыр. Наличка 9га кетти досум. Шытыр. Ой, эми плюс-минус болушу мүмкүн, ата 9га бааланды машина. Чо эми азыр сатылыш керек болуп атат, акча керек. Рыночный ценасы эле ошол өзү негизи чаң. Негизи деле ошол. Жакшы бага алып деп налга кетти. 9 миң доллар. О, 9 миң долларга кетти көбүсү. Эртең буйруса азыр дагы бирөө чалып атат, бир Нива бар дейт. Кааласаңар 10 миңге, кааласаңар 1000 сомго, кааласаңар 100 миңге сатып алга деп. Мен ушуларды мындай эркекче көрдүм. Просто кээ бири келип атышат дагы машинанын өзүнүн рыночный стоимость 300 миң болсо, 400 миңге сатып туруп 100 миң балага кошуп коела деп атышат да. Эми бул уят биз деле болуптур деп койбойбуз. Бирок уят жигиттер андай кылбагыла. Эми любой дурак билет ал машина канча турат. Баган өзүнүкүн өзүнө жедирим деп, могу реклама кылып берип түшкөн акчасын. Туугандар биз деле түшүнөбүз аны, бирок реально берели мындай. Берели 1 сомго, 10 сомго же дуба кылайлы жок болсочу. Анан багы эмне деп коет? Өзүнүкүн өзүнө жедирем деген болбойт жигиттер. Берели, только берели болду. Бул ситуация ушу менен гана бүтөт да. Анан реклама менен ачка иштейм десеңер болбой калат. Ассаламу алейкум жигиттер. Туугандар, отчетту сразу ар 2 саат сайын берип турбасак болбойт. Биз азыр Оштон Мбанктын гана отчетун берип атабыз. Тиньковдун отчетун Аскар Бишкектен жарыялайт. Анан жалпылап кечинде Аскар өзү жарыялайт. Жалпы соавторство менен бардыгыбыздын аккаунтубуз менен чыгарабыз иншалла. Жана 1,5-2 саат мурда чыгарганбыз. 37,5 миллион сом Мбанкка чогулган эле. Азыр мына караңыздар, 40 миллион 600 миң сом чогулду. Мындайча айтканда 3 миллион 100 1,5-2 сааттын ичинде чогулду да. Бул да рекорд. Машалла, Алла разы болсун. Дагы деле токтобойлу, шыркыратып түшүрө берели Мбанккачы. 40 миллион, элестетиңиздер, Мбанкка 40 миллион. Ушул жерде Мбанк башкармалыгына да ыраазычылык билдирем. Бизди мына шыркырап акча түшүп 40 миллион түшүп жаткан Мбанк счетту блокировка кылбай, алар дагы мындай кайрымдуулук кылып атат да, машалла. Аллах разы болсун, Мбанк жамааты. Бабанов өзү контролдоп атат окшойт менимче. Өмүрбек Токтогулович, командаңызга рахмат. Эркекче бияк сонун болуп атат, машалла. Аягында өзүңүз кошуп койсоңуз одан ham зор болот. Алла разы болсун. Өзү эжелер жакшы ниетте, жакшы максатта 5 литр бактырышка. Ушуга тыйын чогултуп коюптур. Аябай оор экен чындыгында. Кандай максатта чогултуп аттыңар эле? Кандай максатта чогултуп аттыңар эле? Билет алабыз деп. Жөн чогултат. Эжеке бул ошондо канча балаңыз бар чогултту буну? 5 балам бар. 5 балаңыз барбы? Машалла, Алла разы болсун. Эжеке чакырып бизди ушуну берип атат. Хамзаны көрдүк биз дагы деп ушуну иштесең салым болсун деп. Биз Москвада 24 саат мешитте болобуз достор. Ошол Хамзанын атасы биякта достору, туугандары болсо, ошо мешиттен келип алып кетсе болот. Анан убактысы болбосо, анда биз буну банкоматка алып барып, ошол жактан акча кылып, Кыргызстанга атасынын өзүнө кото беребиз, кудай кааласа, эже. Рахмат, Алла разы болсун. Молодец. Чындыгында 1 сом болсо дагы ушул берип калалы, орозон күндө сооп элешип калалы эле деп аракет кылдат да. Таксистер келди, садоводко кетесиң деп. Мына Арсен, Рустам ака өчөөбүз бүгүн кудай кааласа плакаттарды илебиз иншалла. Чайханаларга. Рахмат. Эже рахмат. Айыгып кетсин Хамза, дуа кылып коюңуздар сиздер дагы. Жакшы. Молодец. Рахмат, Биз алдык эми кеттик. Арсен карман досум, Арсенге берейин. Арсен. Кеттик башла. Аябай оор экен,
Ассалаумалейкум кыргыз элим, ассалаумалейкум бир туугандар, барыңыздарга Дубайдан салам айтабыз. Дубайдын жигиттери барыбыз бүгүн чогулдук. Чогулганыбыздын себеби Кыргызстанда биздин кичинекей улубуз Хамза азыр катуу ооруп атып, баардык Кыргызстандагы мекендештер, Москвадагы, дүйнөнүн булуң бурчундагы мекендештер колдон келгенин чогултуп атышат. Мына Дубайдагы жигиттер дагы барып буга чейин да чогултушкан, өзүбүздүн фонд бар. Азыр да чогулттук колдон келишинче. Оң колуң бергенди, сол колуң билбесин дегендей, арасында унчукпай бергендер бар. Азыр чогултканыбыз да бар. Буйруса М-банкка чогулганы да бар, бул жакта Дирхам чогулганы да бар. Баарын буйруса бүгүн которобуз. Хамза айыгып кетсин. Дубайдагы жигиттер да четте карап тура албадык. Урматтуу кыргыз элим, ушул видеону барыңыздарга бөлүшүп коюңузларды суранып кетебиз. Себеп дегенде көптү көрсө көл болот дейт. Баарыбыз чогулсак, буйруса Хамзанын ден соолугуна жардам беребиз. Дагы бир айта кетчү нерсе, Хамза буйруса Дубайга келип дарыланчу болуп атат. Дубайдагы жигиттер карап турбайбыз дейт. Кандай жардам керек болсо, ушул жигиттердин баары, ошол бардык ата-энесине ким келсе, ошол Хамзаны нары бери ташыганга бардыгы кызматка даярбыз бей. Жигиттер, барыңыздарга ассалам алейкум. Хамза. Орозоңуздар кабыл болсун, орозоңуздар. Авто Дубай. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Азыркы учурда өтө бир жардамга муктаж болуп жаткан Хамза инибизге бардыгыбыз жардам берели. Бүгүн дагы мына Москва шаарында той жакшылыкта кызмат кылып жүргөн жалпы тамадалар, Москва тамада болгон жалпы тамадалар чогулду. Ушул элге кайрылуу максатында биз дагы колубуздан келишинче ушул Хамза уулубузга жардам берели. Азыр ушул борбордун жетекчисине биз микрофон сунабыз. Язга. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, кирип келген ороз айыңыздар менен туткан орозоңуздар, дуаңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Ушул бардыгыбыз инсанбыз, бардыгыбызда бала чака бар дегендей, ушул Хамза инибизге биздин кыргызыбыздын келечектеги мыкты жигиттердин бири болушуна биз да тилектешпиз, бирок ушуга кайдыгер карабай, ушу колубуздан келишинче мекендештерден суранат элек, бир сом болсо дагы ушул орозодо чоң сооп ишке себепкер болуп бир жакшы ушул инибизге бир чоң жардам колун сунсак жакшы болот эле. Москва тамада барып биз колдойбуз, буйруса колдон келишинче. Урматтуу мекендештер, алган колдон эмес, берген колдон бололу. Буйруса Хамза уулубузга, Хамза инибизге, кичинекей бөбөгүбүзгө биз дагы мына Москва шаарындагы ырчы чорчу тамада борбору жамааты баарыбыз биргеликте мекендештер менен, эл менен чогуу азыр жалпы Кыргызстан боюнча, дүйнө жүзү боюнча ушул Хамза уулубузга колдоо болуп атат. Биз дагы кайдыгер карап турбай Хамза уулубузга колдоо көрсөтөлү деген жакшы ниетте баштап отурабыз. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун.